Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу алтындын асыл адамдары. Бүгүн сиздерге Гүлшан эже экөөбүз бир жакшы маек куруп берели деп чечтик. Көрүп атасыздар, бүгүн аябай өзгөрүүлөр көп болуп атат, тез болуп атат, күчтүү энергиялар түшүп атат деп атабыз. Жердин вибрациясы 250 герцке чейин чыкты деп атабыз. Эми ушул түшүп аткан энергиялар бизге сөзсүз түрдө өзлөрүнүн таасирин тийгизип атат да. Эми ошол түшүп аткан энергия бизге жакшы таасирин тийгизиш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Анда эфирде Гүлшан эже. Кутман күнүңүз менен бүгүн биздин көрүүчүлөргө жакшы бир маек куруп берели. Кандайсың Гүлшан эже? Сон Энергиялар укмуш түшүп атат. Анан мени бүгүнкү күнү ошо сизге жолуктурган бир вопрос бар. Интернет булактарында айтып атат, 2012 жылдан бери күтүп келатпайбызбы? Мынакей жаңдоор келатат, жаңдоор келатат, жаңдоор келатат деп эле. Анан азыр информациялар уже түшүп баштады активно. 10 августтан 11 августка өткөн түнү уже все, 11-ден баштап биз ойгонгондо жаңы доордо ойгонобуз деп. ойгонгонубуз биз жаңы доордо уже жашап атабыз, бирок бул мындай переломный этап болот да. Кайсы мааниде? Кандайча буга чейин көтөрүлүп атканбыз, баягы тоонун үстүнө чокусунда чыгып аткандай да. Тоонун чокусуна чыга элек болгонбуз. Азыр ошонун тоонун чокусуна чыгып, ылдый түшүп, ошол жактан уже башка жашоо, башка энергетика, башка мамиле деген нерсеге өтүп атабыз. Ойгонуу. Негизи азыркы күндө 5-измерениеге өтүп атканда биздин аң сезимибиз өтүп атат да, туурабы? Аң сезим. Аң сезим өтүп атат. Мыного 11 августтан баштап кандай өтүп атабыз? Дагы эле аң сезим менен өтүп атабызбы же телобуз өтүп атабы уже? Түшүнбөй атам да ушуну. Жок, денебизде да өзгөрүүлөр болуп атат көп, особенно на уровне ДНК. Кичине орусча деле кошумчалап, терминология жагынан кыргыз тилинде көп жакшы түшүнүктөрдү, аналогия жок болгондон айта албай атам да. Анан бирок өзгөрүүлөр катуу эле болот денебизде деле. Негизи өзгөрүүлөр уж көп убакыттан бери болуп атат. Көп убакыттан бери болгондо 12 жылдан бери да. 12 жылдан бери мындай, бирок акыркы 2 жылдан бери өтө баягы катуураак, күчтүүрөөк болуп атат да. Анткени мына уйку нерсе өзгөрүлүп атат. Уйкуга баягы кыргыздарда көп маани берип, ушундай эмени көрдүм эле, мындай түш көрдүм эле, мындай ушундай белги болобу, болбойбу деген сөз болуп атат. Бирок негизи андай нерсеге азыр көңүл буруп деле керек деле жок, анткени аябай аралашып атат көп нерсе. Биринчиден, экинчиден алсыз болуп баратабыз. Ден соолуктубуз. Ден соолугубуз чын, баары жакшы, врачка келсе эч кандай эчтеке проблема жок, бирок алсыз. Уйкум келип атат, жаткым келип атат, жата калышым керек, сөзсүз ушундай нерселер болушу мүмкүн. Эмне себептен? Анткени түшүп аткан энергиялар таасир берип атат. Анткени частота шумана өсүп атат. Анткени баягы лабораторияларда, физический лабораторияларга караганда частота шумана аябай көтөрүлүп атат. Биринчи аябай мындай чоң шок болуп көтөрүлгөн 21 июнь болду. 17-18 июньдөн баштап аябай чоң ажиотаж болду. Анткени баягы энергиялар жөн эле секирип аткан, биякта баягы ажурный болуп, кандайча десем, баягы соккондо бир сүрөттөр чыгып калат го, ошондой сыяктуу энергиялар иштеп баштады. То өтө ылдыйлап кетет, то өтө көтөрүлүп кетет. Ошондой нерселер. Анан ошолго биз алсыз болуп, ошол нерсени көтөрө албагандан физический состояние ушундай болуп атат. Бул память өзгөрүлүп атат. Памятти баягы кетип баратып, билем эмне жакка, каяка баратканымды, эмне кылышым керек. Бирок ошол жакка жетпей, унутуп калып атам. ДНК информация өзгөрүлүп атат. Кан тамырынын ичинде болуп аткан кыймылдар өзгөрүлүп атат.
көп эле өзгөрүүлөр болуп атат да. Ошол нерсеге биз баягы дене перестройка болуп аткандан кийин ошол нерсеге биз мындай кыйыныраак өтүп атабыз. Особенно могу частота шумуна көтөрүлүп атат. Биринчиден аномалия бүт жактардан болуп атат. Анткени аномалия мына күн ысык болуп атат, ошого чыдабай атабыз. Бирок күн ысыктан башка ортобузда мамиле да өзгөрүлүп атат да. Азыр мындай да болуп калышы мүмкүн. Вроде катышып атабыз, сүйлөшүп атабыз, байланышып атабыз. Сонун катышып, урушпай, талашпай, эчтеке болбой эле, бирок ажырап атабыз. Анткени бири-бирибизди түшүнбөй атабыз, бири-бирибизди укпай атабыз. Ушундай өзгөрүүлөр аябай катуу ушу жылдын аягына чейин болот. Ал нерсеге коркуп кош керек. Анткени баягы вибрация несоответствие болгондон кийин, баягы термелүү дейби, ошол нерсе несоответствие болгондон адамдар бөлүнүп, ким кайсы тарапка кетер ошондой болот. Ушул жерден суроо. Ушул жерден вибрациялар ар кандай болгондон бизде жанагынтип жаткыбыз келип алсыз болуп атабызбы? Же биздин денебизде өзгөрүү болгондон ошентип алсыз болуп атабызбы? И өзгөрүү да болуп атат, и энергиялар да өзгөрүлүп атат. Вибрация көтөрүлгөндөн дагы, Да. Могу күндүн ысып атканына Это вибрациялар всё- таасирин тийгизип атабы? Это все баары чогуу бир вкупе болуп атат. Анткени азыр биз гелиотораксия деп уже канча убакыттан бери айтылып атат да. Биз азыр пик гелиотораксия болуп атат. Гелио это солнце, күн. Тараксия это вот, игра солнца деп коеюнчу. Анткени аябай мощный взрывы, вспышки болуп атат. Магнитная буря учащенная. Не просто учащенная, а хорошего X класса болуп атат да. Так, ушул жерден дагы бир суроо. Гүлшан эже, бул эми азыр жай мезгили үчүн болгон үчүн эле ушундай болуп атабы, же кышында деле ушундай вспышкалар боло береби? Да. 21-июньдан баштап барып только көтөрүлөт. Күз күздөй, кыш кыштай болот да. Боло берет. Бирок азыр мына коробузда июль, бирок уже күзгү энергиялар аябай катуу иштеп атат да. Уже күзгү энергия иштеп атабы? Жазында жайкы энергиялар иштеп баштады эле. Жазында ооба жайкылар. Даже жайкы энергия уже январдан баштап иштеп баштаган да. Ошондо бул эмне дегенди билгизет? Азыр Ускорение. Ускорение чего? Ускорение всего. Времени, дененин баягы клеткалардын кыймылдары өзгөрүлөр, кан тамырлары өзгөрүлөр. То есть полностью перестройка бүт организмдин немесинде аң сезим. Эң негизги аң сезим. Анткени азыр денебиз менен өткөнүбүз менен аң сезим өзгөрүлбөсө, биз бияка батабызбы, батпайбызбы? Биздин аң сезимибиз өзгөрбөсө, биздин өзгөрбөй, бирок денебиз өзгөрө бериши мүмкүнбү? Мүмкүн. Да? Мүмкүн. Подстройка все равно под энергия боло берет. Денебизде. Аң сезим өзгөрбөсө? Бирок дене перестройка болуп, аң сезим өзгөрүлбөсө, ушул түшүп аткан энергияга батпай калышы мүмкүн да. Бирок азыр айтып атат го, жанагы 11 августтан баштап түшкөн энергия аң сезимди да хочешь не хочешь ойготот деп. Тез иштейт ооба. Анткени ведь баары индивидуально, персонально болуп атат. Ар бирөө бул өткөн замандан эле өтүп аткан заманыбыздан биз эч кандай мындай ушул нерсеге мен кире албайм, ушул нерсеге боло албайм, менден башка мындай башка жак менен кетип атат деген нерсеге биз өтө албайбыз. Анткени баарыбыз будем включены ушул процесске. Ар бирөөбүз. Ар бирөөбүз. Кудай буйруса эми ар бирөөбүз ушул жаңдоорго өтөбүз деген сөз экен да. Өтөбүз, баарыбыз Обязательно. Обязательно. Только единственный уровень готовности, анткени бирөө эрте өтүп, бирөө кеч өтөт. Эрте өтүп, бирөө кечирээк. Бирөө денеси менен даяр болбосо кете берет. Анткени түшүп аткан энергиялар сөзсүз давленияга таасир берет. Сөзсүз баягы кан тамырларда кыймылдар болуп аткан нерсеге да таасир берет. Анткени азыр свертываемость крови быстрее. Бирок лабораторно ошонун доказательства болгон болбогонун айта албайм, анткени бул жагынан караган жокмун. Бирок негизи свертываемость тезирээк болуп атат. Демек эң биринчи адамдын денеси ошого даяр болгону жакшы турбайбы андай, аң сезимден да мурун? Аң сезим даяр болгондо денеси да даяр болуп калат.
бирок денесинде өзгөрүүлөр болуп атат, аң сезим даяр болбосо анда Түшүнбөйт. процесс болбой калышы мүмкүн. Все понятно. Гүлшен эже, анан кандай деп ойлойсуз, биздин кыргыз элибиз даярбы ушул нерсеге? Анткени азыр комментарийлерден окуп атасыз. Булар информацияны каяктан алып атасыз деп сизге суроо беришип атат. Гүлшен эже, ушул суроого жооп берип кетиңизчи. Каяктан алып атасыз информацияны? Аң сезим именно сезим менен, анткени азыр өтүп аткан жашообуз, доорубуз именно сезим менен болот да, жүрөк менен. Катуураак. Биякта бизде азыр дене деп айтып атабыз, аң сезим деп айтып атабыз, бирок ичкен тамагыбызда да өзгөрүүлөр бар. Бирөөгө ичкен тамак жеңил болуш керек. Мисалы үчүн чөп чарым менен, баягы жашыл чаа менен жеңил болуп өзүн сезет. Бирөөлөргө болсо көбүрөөк этти жеш керек, ошондо жакшы болот. Бул аябай көкөлүп кеткендер үчүн окшойт да, кичине заземление болсун деп. Заземление болуп, анан бул заземление болгондор в основном ошо аң сезим кичине иштебей аткан нерсе да. Да? Мен ойлоп атпаймынбы, аябай духовный болуп кеткен адамдарды кичине заземлять этиш үчүн тяжелый Это тоже может быть. Анткени баягы тегиз баары көтөрүлүп кетсе кандай болот? Ал гравитацияда өзгөрүлөт баягы. Кимге кандай таасир менен берет? Организмди просто угуш керек да. Организм өзү жардам берип, өзү айтып атат. Тигини же муну ал, тиги витамин болот, бул витамин болбойт депчи. Азыр мына онкология деле аябай статистика менен көп болуп атканы менен, бирок онкология оңой эле кетип атат. Всего лишь данектерди жеш керек. Всего лишь чөптөрдү ичиш керек. Менен өзү жойулуп кете берет. Бул анда кандай болуп калды? Негизи онкология деген эми как башка оорулар сыяктуу эле, бул психосоматикада турабы? Онкология деген? Да, бир жагынан психосоматика, бир жагынан это просто нехватка витаминов. Как цинга. Представьте, цинга мурун аябай эле бич болчу эмес беле. Чеснокту жегенден кийин цинга уходила, кетчү. Онкология деле ошондой болуп атат, витамин жетишпей атат. Ошол витаминди ичсең эле, анан оюңду түздөсөң эле баары өзүнүн калыбына келет. Мага эме түштү да. Мындай түшүнүү келди. Мен баягы БАД менен иштейм го канча жылдан бери. Ошондо таң калат элек да. Бир адамдарга БАД ичсе онкологиясынан жакшы болуп кетет эле да, бирөөсү ошол эле программаны ичсе жакшы болбойт эле да. Анан ошо жакшы болбогондор, значит аларга психосоматика, БАДларды ичип жакшы болуп кеткендер, демек аларда просто витаминдин жетишпегендиги экен, Есть такое понятие плацебо. Мүмкүн жетишпегендиктен плацебо иштеп кетип атат. Анткени мен ушуну ичсем, эки адамга жөн эле сууну берип коюп, бул сага дары, муну ичсең жакшы болуп кетесиң десе, башка бирөөгө ушундай эле программа менен берсе, бирок ишеним жок болсо, жардам бербейт. Ошондой жагы да бар, Ошол плацебо в основном ушул нерсе болуп атат да. Анан азыркы нерсе кандай болуп атат? Мындай жалпак сөз менен айтканда, баягы караңгы түн көпкө чейин болду. Анан эми таң атып атат. Күн чыгып атат. 13,5 миң жыл болду караңгы. Примерно да. Ошол нерседен чыгышыбыз керек. Азыр таң атып атат, караңгыдан еще чыга элекпиз, бирок таң атып аткан убагы эң караңгы нерсе, убакыт болуп калат да. Ошондо көрөйүн десе, көрүнбөйт. Бирдемке кылайын десе баса албайт дегендей нерсе. Анан биз азыр ошо таң атып аткандан кийин, демек аң сезим ачылып, баягы күн чыкты, баары көрүнүп баштады деген ойгонуу башталып атат да. Ошондо ойгонгондо эле элдин баарында жана касиет ачылып атат да. Өздөрүндө ар бир адамдын өзүндөгү касиети ачылып, баягы өзүн өзү тыңшап, интуиция өсүп дегендейчи. Вот касиет менен аябай тез, тыкыз байланышта теңдик деген сөз болот деп болот да. Анткени мында азыр кичине темадан эметип калып атабыз, теңирчилик деп бизде коомдо аябай жаман көрүп атышат. Теңирчилик. Теңирчилик эмне? Бул болгону баягы тилегей тегиз, баары орду менен,
убакыт сааты менен болуп аткан иштер. Биз аны карабай эле отко сыйынып атат, сууга сыйынып атат, ошол нерсени жасап атат деп эле баягы ичибизде наразычылык көп болот да. Биякта биз баягы арулук жоголуп аткандан кийин, сакральность арулук жоголуп аткандан кийин биз эмнеге келдик? Мына магнитная переполюсовка болуп атат жерде. Бир жерлерде суу катуу кетип атат, жок болуп, кургап. Бир жерде каптап атат. Суу мөөндөр жаап, аябай эле климатический өзгөрүүлөр болуп атат. Кайра эле ыйлап атабыз, эмне үчүн ушундай болот? Эмне үчүн мен ушундай ситуацияга түшүп атам? Бирок бул обычная магнитная переполюсовка. Бул экинчиден, мына шарда, мисалы үчүн, айыл жергесинде деле ушундай болуп калышы мүмкүн, бирок айылда кичине тазараак деп ойлойм да бул жагынан. Водопроводный сууну ичкенге невозможно. Бишкекте. Тоого барып сууну алып келип атышат элдер. Бирок ошо канча элдер барып атат, бирөөсүндө туруп тиленип, ошол суу мага жардам берчи, ичип аткан суум төгөнбөсүн, рахмат сага деп ыраазычылык нерсе жок болуп атат да. Анан ошон үчүн суу жагы менен мына акыркы событиялар баягы Арчабишкте 2 жума суу жок болуп калды. Элдер митингге чыгып атты. Суу жакшы чыкпай атат, огородду сугарганга жетишпей атат, напор жок болуп атат. Демек, биздин оюбуз туура эмес болуп аткан. По отношению к сууга, природе, да, сууга, отко. Мына отту деле деп айталы, отту деле эметип атабыз, эмнеге отко сыйыныш керек? Отко сыйынбасак, мына энергетика өзгөрүлүп атат. Энергетика өзгөрүлүп атпайбы? Анткени мына оттун жылуулугу жок болуп баратат. Ошол эле жерди биз баалабайбыз, бирдемкени отургузуп атабыз, ой рахмат деп, мисалы үчүн баягы чөптөрдү терип, дарылчылык болсун деп чөптөрдү терген барабыз да. Ошондо тиленип, ошол чөптүн таасири мага тийсин, мен жакшы болоюн, ден соолуктуу болоюн дебей эле, жөн эле жулкулдатып, ошо тамырларын казып, гүлдөрүн үзүп кетип атабыз. Азыркы заманда карагылачы, бактар баары ооруп баштады, өсүмдүктөр ооруп баштады. Бул эми баягы адамдын баягы колу менен киришип, каалагандай баягы удобрение, химический заттар менен иштетилген нерселер бар дечи, бирок жерди биз баалабайбыз, сыйлабайбыз, тиленбейбиз. Демек, жеп аткан продуктыбыз да оорулуу болуп калып атат да. То есть баары байланышта. Анан биз теңирчилик деп, ой тияка тигинтип атат, бул минтип атат, бул жаратылыш менен деп атат деп айтканы менен бизде ошо тилегей тегиз жоголуп кетип атат да, сапатычы. Анан касиет деп айтып атабыз, бирок эмнегедир касиет бизде мындай кабыл алынып аткандай, көз ачык экен, табып экен, тигини кыла алат экен, муну кыла алат экен. Бирок касиет, сен келип тамакты жасасаң, даамдуу, сонун, адамдарга ошо берген тамагың менен баягы от души дейт го, ошол нерсени берсең, адамдар Гүлшен эже, ал касиет жөнүндө эмес кеп азыр мен жанагы адамдын өзүнө кайтыш керек деген внутренний касиеттер жөнүндө айтып атам да. Баягы интуициялар ачылат, анан кийин 6-чы чувствосы, 3-чү көзү деген нерсени айтып атам да. Ал баары нерсе аң сезимден болуп атат. Анткени аң сезим жүрөк иштесе, жүрөк только аң сезим менен эметет, байланыш болот. Эгер ошол нерсе туура иштеп баштаса, анда ички интуиция, сиз айткандай, көзү ачык болуп, бирок көзүбүз жабык болсо чалымчы болмакпыз да. Баарыбыздын эле көзүбүз ачык. Жок, я имею в виду 3-чү көз жөнүндө. 3-чү көз да баягы аң сезим болгондон кийин ошол нерсе иштеп баштаса, анда баары адам баягы билип туруп, көрүнүп туруп, баягы энергия обмана, лжи, баягы калп нерсе ошол нерсе иштеп Көрүнүп турат, көрүнүп турат. То есть биз 3-чү көз көрүнүп турат дегенде биз ошондой нерселерди сезип калабыз. Ким калп айтып атат, ким кайсы жерден туура эмес болду, ошол нерселерди эле көрүп калабыз, Могу сиз айтып аткан август как раз ошол переломный этап болуп,
ошол августтан баштап көп нерселер көрүнүп баштайт. Көзгө көрүнбөгөн нерселер башталат да. Анткени биз азыр сөзсүз ошо көзгө көрүнсө анда бул касиеттүү адам экен деп кабыл алып атпайбызбы? А негизи бул любой адам ошол нерсени көргөндөн кийин калп болуп аткан нерселер ошол калпка уже ишенбестик болуп калат да. Пока азырынча эми лапшаны баягы калп айтып көп нерсени убада берип айтып коюп, анан убаданын баарын аткарбай пиар болуп атпайбы көп нерселерде. Ошол нерселер көп катуу ачылып, баягы шоковый терапия болуп калышы мүмкүн көбүнчөгө. Анткени ишенбестик ишенип атам да. То есть маскалардын баары ачылат деңиз. Маскалардын баары ачылат, ооба. Вот ошол нерсе где-то ноябрдын жылдын аягына чейин дей берейинчи, ошо жылдын аягына чейин көп адамдарга шоковый терапия болот да. То есть эмне мага ушунчалык убада берип айтылды эле, бирок эмне үчүн аткарылбай атат деген суроолор пайда болот. Бирок ошол нерсе дагы вибрацияны түшүрөт да эми. Ну, кимге кандай, вот как раз ноябрь решающий ай болот. Эмне үчүн решающий деп айтып атам, анткени ошо ноябрда баягы августтан баштап бул процесс сентябрь мындай тынчтыкка, сүйлөшкөнгө, макулдаштыкка келгенге аракеттер болот. А бирок ноябрь ошол маскалар менен жазылганбы, же маскасыз жазылганбы, же туура болдубу, же туура эмес болдубу деген баягы көздүн алдында алып келип жыйынтык көрүнүп баштайт да. На самом деле кандай болду эле, кандай ой менен кылынды эле. Демек, кандайча десем, баягы үйдү жыйнаганда деле баягы мусордун баарын чыгарыш керек болуп атпайбы? Ошол мусор азырынча пока бул мусор көп болуп атат. Вот ошол мусорду чыгарбасак, То есть генеральная уборка генеральный уборка болуп атат, ооба. Сан. Эгер ошонун баарын албасак, анан баары чыгат. Чыкканы кандай чыгат? Агрессия менен чыгып атат. Азыр көп адамдардын ортолорунда агрессия көп. Сүйлөбөсөң деле, унчукпай деле, жөн эле өтүп бараткан жерден деле бирөө асылып калышы мүмкүн. Конфликтный ситуациялар болушу мүмкүн. Ойлонбогон жерден. Бирок эми ошол конфликтный ситуацияларды биз өзүбүздүн вибрациябызга жараша притягивать этебиз да. Это же аламда баягы эч нерсе мындай жөндөн эле боло бербейт го. Биздин вибрациябызга жараша ушундай конфликтный ситуациялар, конфликтный адамдарды притягиваем. Не всегда. Не всегда? Не всегда. Возможно, мындай ситуация, сиз жалпак сөз менен айтканда, мен акмын, мен жарыкмын, мен ушунчалык тазамын, менде баары прям идеальный сонун. Анан мага бирөө келип асылып атат. Асылып атат, потому что ошол кишинин вибрациясы төмөн. Анан албетте бул нерсени баягы түшүнбөй, билбей, көрбөй, баягы түшүнүк жок да, кабыл албай атат. А бирок тийишет. Ошондой нерсе болуп калышы мүмкүн. Азыркы заманда эң негизги бизге ойгонуу, анан ойгонуу менен биригүү. Бир адам чогулса, жанынан дагы бирөөсү кошулса, үчөөсү кошулса, вообще чоң жакшы болуп кетет. А эгер тандообузга жараша, баягы выбор деп атпаймынбы? Ошол тандообузга жараша биз бириге албасак, анда баягы агрессия менен, маскалар чечилип атканы менен ошол нерсе бизди кайра басып салышы мүмкүн. Вот азыр адамга эң негизги максат болуп атат, адам бойдон каласыңбы, жашайсыңбы, сага жашоого мүмкүнчүлүк болобу же болбойбу, право, укук нерсени тандоо. Вот как раз август ошол нерсени көрсөтүп баштайт. Ушан эже дагы ушулга сизге суроо. Биз ошондо адам болуп калышыбыз керекпи же өзүбүздүн жан экенибизди билишибиз керекпи, душа экенибизди? Очень вопрос непростой, анткени ар бир адам өзүн жан катары кабыл албайт. Албай жатат азыр. Бирок биз ушуга алышыбыз керек. Эгер жан катары кабыл алуу болсо, анда бул суроо само собой жок болуп калат. Эгер адам, жан болсоң, сөзсүз адам болосуң. Анан жаның жок болсо, баягы вселенный, подселенный болуп атсаң, кайсы жан жөнүндө сөз кылсаң. Ошондо анан кийин жан экенибизди билбесек, адам болуш деле кыйын го деп атам да.
жөн эле маска кийип алып адам болуп атканчы. Бирок аракет кылыш керек го. Сонун Гүлшан эже, чоң рахмат, сонун маалыматтар болду. Маек үстү дагы улантайлы. Рахмат.